май күнү түнү саат 2:00 чамасында жааган жамгырдан Нөшөрлүү жаан-чачын элдин тынч уйкусун бузууда. Ош облусунун бир катар аймактарында кайрадан сел жүрүп, тургундарды жүдөтүүдө. Түнкү саат 1:30 чамасында Кара Суу районунун Датка айыл аймагынын Падаван айылында жааган жамгырдын кесепетинен топтолгон суулар турак үйлөргө кирип, жертөлөлөрүн каптаган. Жеринде жүргүзүлгөн ыкчам иштердин натыйжасында бир турак жайдын жертөлөлөрү толук тазаланып бүткөрүлдү. Ал эми бир үйдө тазалоо иштери уланууда. Жумушка Кара Суу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 5 куткаруучу тартылып, тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Түнкү саат 12:30 чамасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен Ош облусунун Араван районунун Достук айыл аймагынын Маданият айылында да Ош 3000 көчөсүндө сел жүрүп, 3 турак жайдын короосун жана бир үйдүн жертөлөсүн сел суулары каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына таянсак, тартылган күч каражаттарынын жардамында ал жактарды тазалоо иштери толугу менен аяктаган.